Эми Кудай бизге ушундай бир кооз эле жаратылышын бербестен, Кудай бизге суунун башын да берген экен. Керек болсо Турдакын Усалович айткан сууну биз коштуу өлкөлөргө сатышыбыз керек. Алар деле өзүнүн жаратылыш байлыктарын, газ жана башкаларын сатып атат бизге де. Эч качан алтыныңы дагы алдырып алсаң алдырып ал, бирок сууну эч кимге алдырбагын деп айтып кеткен Керезин Турдакын Усалович. Эгерде Өзбекстан менен бирге сала турган болсок, биз суунун башын эмес, суубузду алдырып алабыз. Бул бир. Бир дагы президент, даже Советтер Союзундагы жетекчилер Кыргыз КСРдин тийген эмес. Бул тиги стратегический объектилерге. Ошон үчүн мен Садыр Нуркожоевдон суранып кетет элем. Эгерде жөн эле сүйлөшүп келсеңиз, анда сох маселесине, Камбар-Ата ГЭСтерине тийбеңиз. Аксакалдар менен кеңешпей туруп, бизде мамлекетти башкарган аксакалдарыбыз бар. Шеримкулов, Апар Жумалович жана башкалар. Маселени чечпеңиз деп, как кежеңиз катары, соратник катары, коллегаңыз катары айтып кетет элем. Бул элдин байлыгы, мамлекеттин байлыгы. Ошон үчүн Камбар-Ата бирге келгенде аяр мамиле жасасаңыз. Жанаттан бери өз сөзүңүздө Өзбекстанды көп мисал келтирип жатасыз. Өзбекстан ошол чөлкөмдөгү калкы көп, экономикалык жана саясий салмагы күчтүү мамлекет. Камбар-Ата 1 ГЭСин Өзбекстан менен бирге курабыз деп буга келишим түздүк. Азыр иш башталды. Кудай буйрса Камбар-Ата ГЭСин бир 3 жылдын ичинде куруп бүтөбүз деген максатты койдук. 30 жылдан бери кура албай келатабыз, мына эми Кудай буйрса 3 жылдын ичинде куруп бүтөбүз деп турабыз.